Assalamu alaikum, амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Ошто жакшы жаңылыктар. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп оюну туура чечтик. Мына көрүңүздөр, Ош бул аркадан кирип келгенде Монуя көчөсү. Азыр бул жерде көпөрө бар. Суу өтмөк, ошол жерде көпөрөнү куруу иштери уланууда. Жолдор кеңейтилип, жолдун жээгиндеги мишайт эткен бардык мыйзамсыз курулуштар алынууда. Өзүңүздөр көргөндөй иш кызуу жүрүп жаткан учуру азыр бул жактарга атайын жөө жүргүнчүлөр өтүү үчүн бордюрлар коюлуп, лотоктор, суу өтө турган лотоктор да коюлган, жол кеңейтилген. Өзүңүздөр көргөндөй бардыгы чындык, урматтуу көрүүчүлөр. İşler daha аябай кызуу жүрүүдө. Бүгүн жума күн, жумаңыздар кабыл болсун. Алла таалам ушул жерде иштегендерге да Аллахым өзү колдоо, өзү коргосун, кырсык балелерден алыс болсун. Ошто ушундай жакшы жаңылыктар, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөңүздөр болот. Кыйла жолдор ачылып, эски курулуштар алынууда. Көпөрөнү да бир жаңы көпөрөнү тартып көргөзөлү. Бул ушул жерден канал өтө турган жер. Бул жакта дагы жол ачылган, лотоктор коюлган, ыңгайлаштырылып жатат бардыгы. Бул жактын канал бир башы ушул. Бул жагы бүткөн. Атайын тосмолор орнотулган. Заманбап элибиздин жаркын келечеги үчүн Ош шаарынын мэри жана бийликтегилер бардыгы иштеп жатышат. Бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса Ош шаарыбыз кооз шаарлардан болуп калат. Жакшы жаңылыктар көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Суу өтүүчү өтмөктөр коюлган. Бул жакта дагы бир эки машина жүрө турган жол бар да. Оор жүк ташуу техникалары иштеп жатат. Азыр биз эртең менен тарткан үчүн ушул жерде техникалар калып иштеп жаткан учур экен. Көрдүңүздөрбү? Бул көпөрөнүн иши аз эле калган. Бул көпөрөдө жөө өтмөк дагы каралган. Эки чекесинде бар экен, көрүңүздөр. Бул жактан дагы келип кошуло берет бул көпөрөгө жол. Мына ал жерде айлампа курулуп аткан учуру. Көрдүңүздөрбү? Арматуралар коюлган. Ортосунан дагы айлампа чыгып, бардык техникаларга ыңгайлуу болуп салынууда. Заманбап. Буюрса Ош шаарыбыз жакшы жакка өзгөрүүдө, жакшы жаңылыктар болууда.
Бұл жақта дағы жөө өтмектер үшін атайын жайлар қойылған, көрдіңіздер бе? Бұл жақтарда темірменен тосылған. Бұл арқа жақтан кіріп келген жағы, көрдіңіздер бе? Есіңіздерде болса, бұл жерде заправка бар эле. Бұл жақ бетінде дағы заправка бар эле. Жолдың екі бетінде. Екі заправка тең алынған. İşler жақсы жүрүдө. Bizde алыста иштеп жүргөн бир тууган уруктарыбыз, достор жана ошондой эле мусулман бир туугандар көрүңүздөр. Ошто эмне жаңылыктар деген болсо, мына ушул жаңылык. Ош жакшы жакка өзгөрүүдө. Сиздердин суаңыздарыңыз менен ушул видео тартылып жаткан учуру шаарда өзгөрүүлөр өтө жакшы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бардык курулуштар алынууда. Жол жээгиндеги Муниева көчөсү ушул ачылып атат. Бул жакта дагы стройка жүрүп атат. Жолдор кеңейтилүү иштери жүрүп атат. Жакшы жаңылыктар. Азыр бул жерде курулуш иштери жүрүп жаткан учуру аркадан кирип келгенде эле жол тыгынын азайтат деген үмүттөбүз. Эми буюрса ушул иштер аягына чыкса, ушул көпүрө дагы кыйла жакшы тыгынды азайтат буюрса. Есіңіздерде болса, ошол жерде мойка бар эле, унаа жуучу жай. Аны дагы алдырып таштады. Жол жээгинде атайын суу өтмөктөр бул жакта да коюлуп бүткөн. Ошол ылдый жактагы дапан кошумча жол кошулуп аягына чыкса, лакток иштери дагы улантылат. Буюрса ошол кыскача маалыматтар.
улап ар жерге орнатылган бул су өтмөктөр. Буюрса баардыгы бүткөндө дагы көрөбүз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушун менен биздин видеобуз жыйынтыкталат. Кыскача көпүрө тууралуу маалымат бердик. Ошто эмне жагыңлык деген биздин алыста иштеп жүргөн туугандарыбыз. Мына көрүңүздөр, Кыргызстанда Ош шаарында ушундай жаңылыктар, жакшы жаңылыктар менен бөлүштүк сиздер менен. Дагы да бөлүшө беребиз. Буюрса Ош шаарында жакшы иштер бүтүп, ушул жолдор бүткөндө дагы материал кылып чыгарабыз сиздер үчүн. Андыктан сиздер катталып, лайктан басып көрүп туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр.